Бул уламыш. Тарихи окуя деп да айта албайм. Бирок кандай керемет уламыш карагылачы. Укмуштуудай уламыш. Мен бүгүн ушуну жазып, сиздерге тартуулагым келет. Чыңгыз хан Азиянын баарын багындырып алып, эми Сарыөзөктү аралап, Европага барам деп жөнөгөн. Сарыөзөктөн өтүп баратканда мынтип айткан: мен жаңы мыйзамдарды киргизем. Бул мыйзамдар сөзсүз түрдө иштеш керек. Ким ондуктун бирөө каршыса, ондукка өлүм. Жүздүктөн бирөө каршыса, жүздүккө өлүм. Миңдиктен жүзү каршыса, түмөнгө өлүм. Эгер түмөн каршыса, монголдорго өлүм. Мына ушундай бекем мыйзам менен мына мамлекет өзүнүн ордуна турат жана жеңип алат. Ошентип Чыңгыз хан 11 түмөндү минип айдап алып, Итилди көздөй кетип баратат. Алдында Куба деген жоргосу. Бул жорго ушундай бекем жана укмуш ат болгон. Жалы капкара, куйруктар апакай, суу төккүс жорго. Куба менен Чыңгыз хан шоугу бир гана нерсе, учуп бараткан куштай гана болчу. Укмуштуудай нерсе. Чыңгыз хан өзү ошо кетип бара жатканда мынтип ойлочу: эми мен деген бу дүйнөнүн баарын башкарамын. Азыр эле калды. Ушунун баарын чоң тамгалар менен башкалардын башына жаздырып коем дагы. Мен өлгөндөн кийин дагы башкарам. Биз баратканда кошунда бир аял төрөсүн. Анткени алар бизде дарыядан өтүүгө, Итилден Европага кетип баратканда тоскоол болот. Ошондуктан эгерде ким төрөсө, үй бүлө балалуу болсо, алардын баардыгы өлтүрүлөт. Ушул жерде Эркене деген жүзбашы бар эле. Могу сонун саймаларды сайган саймачы бар эле, Догулан. Булар балалуу болушту. Ошол боз үй буларды кандайдыр бир сырттагы күчтөрдөн сактап калган үчүн. Догулан айтты: эртене эгерде сен аскерден качсаң, сен өлмөксүң. Сен өлсөң, мен сүйүүмдү таппай калмакмын. Мен эгерде сени сүйбөсөм, биздин балабыз төрөлмөк эмес. Атын кунан коелу. Эртене айтты: ооба, кунан коелу. Кунан деген жакшы ат да. Эми карачы, биз үчөөбүз, жок төртөөбүз. Бизде алтын апамдай болгон алтын, сен, мен. Бирок кандай болот? Сыртта коркунучтуу гана күтүп турат. Кандай коркунуч? Өлүм коркунучу.
Ертең үмітіп айтты. Ертең біз Итил дариясына жақындаймыз. Жайық дариясына жақындағанда осы жер тоқойлы болады. Мен аяқ жақсы білем. Бір жерден қашып кетеміз. Біраз бұл судағы кішкентай үміт пайда болды. Баяғы еле боз үй. Бұларды қиыншылықтан сақтап қалып жатқансып, бұлар дағы еле отырушады. Алға! Чыңғысханның алдындағы қуа жорғасы шыншалық беріліп кетіп бара жатады. Үстіндегі құндыз ичіге желбіреп, өке құштай болып көрініп, ұшыншалық өке билік тұрады. Эми бұл чоң жортуылда ең ұқмыш нәрсе бұл ақ бұлыт болған. Бұл Чыңғысханда ақ бұлыт болған. Оша жортуылдан 2 жыл мұрда bir oraya gelip айтқан, sizge Tengir'den belgisi verildi. Alkanday belgi. Bu ak bulut. Alkanday ak bulut. Al ak bulut sizni daima koldup жүрет. Sizin canınızda olur. Mınake ak bulut. Gündün ısığında ötközbey. Чыңгысханның жанында. Чыңгысхан анда санда ешкімге білгізбей, көзінің қиығы менен ақ бұлытты қарап қойып дағы ұшыншалық қуанып тұрады. Аскерлер осы кетіп бара жатты. Ошентип күндөрдүн биринде баланын төрөлгөнү билинип калат. Кептегул келип дагы Улуу Каган, сиздин буйругуңуз бузулду. Догуранг деген аял төрөп салыпты. Кандай кылабыз? Чыңгысхан ошо жерде эмне кыларын билген жок. Ал өзү чыгарган мыйзамдын кулу болгонун эми гана сезди. Анткени бул мыйзам элдин жаратылышты мыйзамына каршы болчу. Бала төрөлүүгө эч ким тыюу сала албайт. Бирок ал салган Килейген өзү тургузган тоодун кичинекей таштын тийип кулап түшкөндөй болду. Эми ал таш эмне кылат эле? Чоң тоо андан бузулбайт болчу. Жок. Бирок айткандан кийин Чыңгысхандын айгасы жок. Өлүм деди. Өлүм деди. Ошо кезде Догулаңды кармашып, баласын тартып алып, алтынга ташташты дагы аскерлердин алдына жетелеп жөнөштү. Баланын атасы ким? Сенби баланын атасы? Сенби? Жок. Сенби баланын атасы? Эч ким айткан жок. Бул айтпай атат. Каган. Бул аял өзүнүн мойнуна албай атат, атасын айтпай жатат дешти. Аңгыча эле болуп турганда муну өлтүргүлө деген ошол кезде чуркап алдыга этене чыкты. Мен баланын атасымын. Мен баланын атасымын деди. Өкө туруп калганда Каган колун шиттеп, өлүм деди. Бүткөндөн кийин эч нерсе болбогонсуп кошуун жолго чыкты. Өз жолун кошуун уланта берди. Жаңгыз гана алтын жаңгыз эң талай эрме чөлдө калды. Bala degende akılından eyle başladı. Bala kaydan bilsin, ağa degen emçek gerek. Ağa tamak gerek. Balanın yüzü aşağı. O Tengir ben emne kaldım. Altımıyla çattı. Beni kaysı kılıyormuşsun uşun azaptım ağa verden.
эми кантип бала өлүп атканын мен карап турам. Же бул жерде суу жок болсо, же суу, же эл жок болсо мен кантип багам бул баланы? О, Теңир! Айласы кеткен Алтын бир кезде отура калып баланы эмизе баштады. Эмнегедир бала тынчып калды. Эч ким билген жок эмне болгонун. Алтын болсо, мен эмчи, Кудай жаккан эмчи, мынакей. Менде эмчек жок, менде сүт жок. Мен төрөгөн да эмесмин деди. Эмнегедир бала тынчып, дагы эле чомпулдатып ээп жатат. Ой, шундук. Алтын бир кезде баланы көйүптүн карады. Эмчегин карады. О, Кудай! О, Теңир! Бул эмне деген укмушуң? Менден сүт чыгып жатпайбы? О, сүт чыгып жатпайбы? Эми кунаа сен өлбөйсүң. Мен да өлбөйм. Биз өлбөйбүз деди. Ошол кезде ак булут келип, көлөкө кылып ушулардын жанында турду. Чыңгызхан болсо, жортулда баратып, асманды бир караса, булут көрүнбөйт. 10 күндөн кийин да карады, жок, булуту жок. Уламышты айтылат ошентип Чыңгызхан Европага барбай, Волгадан кайра тарткан дейт. Ким билет, бул чындыктыр, же бул калптыр. Бирок эмне деген уламыш? Биздин ар бирибизде мындай ак булутубуз бар. Кичинекей ак булутубуз. Булутуңарды жоготпогула. Кокустан ушу булутуңар колуңардан чыгып кетсе, аны кармай албайсыңар.